Батыр жоокерлерибиздин урматтуу ата-энелери жана жакын туугандары, урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында өлкөбүздүн мамлекеттик чек арасы ыйык, бузулгус жана кол тийгиз деп белгиленген. Чек ара бул мамлекеттүүлүктүн ажырагыс белгиси, эгемендүүлүк менен улуттук коопсуздуктун символу. Мына ошол эгемен мамлекеттин башына кыйын күн түшкөндө биз ар дайым мекенчил, мыкты уул кыздарыбызга таянабыз. Бүгүн 28 май чек арачылар күнүндө Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябайм деп берген анттарына бек туруп, баатырларча курман болгон биздин күч түзүмдөрүбүздүн кызматкерлерин эскерип жатабыз. Буга чейин биз ата мекендин, эл журттун эркиндиги үчүн кара башын сайып, өмүрүн арнаган ата бабаларыбыздын сөөгү жаткан Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барып, мекенчегин коргоодо курман болгон жоокерлердин жаркын элесине арналган эстеликти ачып, арбактарына Куран окуп келдик. Биз мекен үчүн жан курман деп чек араны коргоодо өлүмгө тике карап, баатырларча каза болгон уулдарыбызга арналган эстеликти тургузууда жоокерлердин, сержанттардын, прапорщиктердин жана офицерлердин ата журтуна болгон чексиз сүйүүсүн, эл жерине бекем берилгендигин, тайманбас мүнөзүн, кайрат күчүн даана сезе алдык. Урматтуу мекендештер, чек араны коргоо ар бир кыргыз жаранынын ыйык парызы, ал эми аны камсыз кылуу мамлекеттин башкы милдеттеринин бири. Чек ара маселеси так жана адилеттүү чечилбеген өлкөдө туруктуу өнүгүү да, коомдук тынычтык да орношу мүмкүн эмес. Дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер өз чек араларын аныктоо учурунда татаал жана кайчы пикирлерди жараткан оор кырдаалдарга туш болушууда. Айрым учурларда мындай талаш тартыштар кан төгүлүүлөргө чейин жетип, эки тараптын ортосунда чыңалуу жаралып жатат. Тилекке каршы Кыргыз Республикасы да өзүнүн мамлекеттик чек арасын тактоо процессинде бир катар кыйынчылыктарга, сыноолорго жана аймактык инциденттерге дуушар болдук. Ал ортодо чек арабызда болуп өткөн терс окуялардан жабыр тарткан ар бир үй бүлөнүн муктаждыктарын мамлекет тарабынан өз убагында чечип берилди. Материалдык жардам көрсөтүлүп, тиешелүү компенсациялар толук төлөнүп берилди. Жабыркаган турак жайлар кыска мөөнөттө калыбына келтирилип, жаңы үйлөр пайдаланууга берилди. Ал эми үстүбүздөгү жылдын март айында Кыргыз тарыхында маанилүү чечим кабыл алынды десек болот. 30 жылдан бери тынчыбызды алып келген чек ара маселесине акыры чекит коюлду. Бул жетишкендик албетте жалпы элдик жеңиш. Элибиз ынтымагын, сабырдуулугун, көрөгөчтүгүн жана биримдигин көрсөтө алды. Бирок өзгөчө белгилей кетчү нерсе бул ийгиликтин артында эң алды менен ушул залда отурган ата-энелердин эр жүрөк уулдары турушту. Алардын кайратмандыгы, тайманбастыгы жана мекен үчүн жан аябаган эрдигинин аркасынан ата мекенибиздин бүтүндүгү, көз карандысыздыгы сакталып калды. Бирок аттың дейбиз, бул бейпилдиктин, бул тынчтыктын наркы бир катар эр азаматтарыбыздын өмүрү менен өлчөндү. Элинин эркиндиги, жеринин бүтүндүгү үчүн өмүрүн арноо бул көчмөн ата бабаларыбыздын каны менен өтөт окшобойбу? Алар берген антына бекем туруп, баатыр манастын урпактары экенин далилдеп беришти. Эми бул баатыр уулдарыбыздын жаркын элеси бүткүл кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Кыргыздын мекен үчүн жанын берген баатыр уулдарынын ысымдары туулуп өскөн айылдарынын көчөлөрүнө, алар чоңойгон бала бакчаларга, окуган мектептерге коюлуп, жаңы төрөлгөн ымыркайларга дагы ыйгарылып келет. Урматтуу аталар, мээримдүү энелер, Ата Бейитте тургузулган эстеликке мекен үчүн тарбиялап өстүргөн баатыр уулдарыңыздардын аттары алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылды. Бул эстелик кыргыз элинин кийинки муундарына мекенчилдиктин, эрдиктин, каармандыктын түбөлүктүү символу болуп калат деп ишенебиз. Чептен эрдин күчү бектеп, ата мекенибиздин бир укум жер үчүн жанын берген ата мекен баатырларына башыбызды ийип таазим кылабыз. Сүйүктүү Кыргызстаныбыздын чек арасын коргоодо өлүмгө тике карап, баатырларча курман болгон жоокерлерге Кыргыз Республикасынын ата мекен баатыры артыкчылык даражасын ыйгардык. Аскердик жана кызматтык милдетин аткарууда көрсөткөн каармандыгы жана эрдиге
Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргогондугу үчүн Атамекен баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасы курман болгондон кийин төмөнкүлөргө ыйгарылсын. Абдилла-Беков Айбек Авлатканович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин кызматкери, сыйлык энеси Мураталиева Бурулга тапшырылат. Абдумалик уулу Медетбек, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын кызматкери, сыйлык атасы Хушвактов Абдумаликке тапшырылат. Абдисамат уулу Кулатбек, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын кызматкери, сыйлык атасы Таштемиров Абдисаматка тапшырылат. Айбеков Айдарбек Айбекович, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын кызматкери, сыйлык энеси Алипова Сабираханга тапшырылат. Акчалов Чыңгыз Манасович, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын кызматкери, сыйлык атасы Акчалов Манаска тапшырылат. Акылбек уулу Баяман, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын кызматкери, сыйлык атасы Жайлообаев Акылбекке тапшырылат.